бир эле Кудайдан корком, эч кимден коркпойм. Мен тазамын, коррупцияга аралашкан эмесмин, бирөөнү алдап кеткен эмесмин, бирөөнүн эмгегин жеген эмесмин. Агайын туугандар, ошон үчүн мен сиздерди таламды талаша алам. Трибунага чыгып сүйлөй алам. Айылдын маселеси өтө оор бүгүнкү күндө. 21-жылында жасап атабыз. Туристтерибиз келип атат, передовой область деп мактанабыз. Эң артта калган область болду азыр бүгүнкү күндө. Көр азабы, жол азабы деп жолубуздун кейпин көрсөк, ыйлагыбыз келет. Өлдү жолдун кейпи. А туристтер келип атат деп мактанабыз. Эмне үчүн ошону чечсек болбойт, агайын туугандар? Аны ким чечет? Аны мага окшогон таза депутаттар чечет, коррупцияга аралашпаган. Сизге ак жол каалайбыз. Эсте өтүп кетсеңиз, бизде глобальный маселе, ушу жер маселеси болот байке. Негизи 2010дон бери чуркап жүрөбүз. Барбаган жерибиз калган жок. Сиздер ишеним көрсөтсөңүздөр, жакшы мыйзамдар жазып туруп жаштарга эмне үчүн мамлекетпиз анда? Эмне үчүн депутатпыз айланайын? Эл таламын талашып, ушу жаштарга бир 6 сотуктан жер алып бере албасак анда эмнеге отурабыз биз анда? Эмнеге иштейбиз анда, агайын туугандар? Билесиз, мына жаштарды айылда туруп азыр жер жок силерге. Бир үй бүлөдө керек болсо, жалаң Кыргызстанда 2 келинге чейин жашап атат. Жемне калпайтып атамбы? Ал жерлер бар ким алып алган? Көпөстөр алып алган, баягы байлар алып алган, баягы аким, губернатор, баягы начальник милиция бар, чоңдор бөлүп кеткен. Элден алдап туруп арзан сатып алган. Мунун баары чечсек болот да, агайын туугандар. Муну ким чечет? Калбыры жоктор чечет. Мен башка депутаттарды болуп акчага сатып алып 5 жылда бир келсем, келбесем жок кээп кетпейм мен. Качып кетпейм. Алла таалам колдоп, сиздер ишеним көрсөтсөңүздөр, 3 ай сайын келип ушу силер менен кеңешип чечип турабыз. Эл маселесин чечип берсин, жакшы турмушта жашайлы деп колдоп атабыз да эми. Кудай буйрса эми жакшы жолго түшөрбүз. Колдоп берели. Кудайым буйрса, аманчылык болсо, баарын жеңип чыгабыз. Тайлайбыз, Кудай буйрса, эми суу чыгарып берсе, садигибизди оңдоп берсе, больницаларыбызды эметсе, кишиге көзгө көрүнгөн ишти колдоп беребиз, андан ары дагы колдойбуз. Мага ишеним көрсөтүп шайласаңыздар, 3 ай дегенде, Кудай буйрса 3 айдан дегенде ар бир айылга келем деп калпчу болбойм мен. Мен түз жүргөн жигитмин. Саясатчымын түз жүргөн. Ыскөл районум жок дегенде 4 бөлүк кылып туруп, мартта келип туруп, Кудай буйрса 4 бөлүк кылып туруп, 2 күндө жолугуп, сиздердин көйгөйлөрдү ошол жерден сүйлөшүп, маселелерди ошол жерден сүйлөшүп, ошо көйгөйлөрдү барып трибунадан кыйкырып, өкмөттү арттан камчы менен кубалап чечем деп мен сиздерди ишендирип кетемин, агайын туугандар. Амин. Амин. Кудайым жакшылык берип, жолуң ачылып ушинтип эле колдойбуз, элди баарыбыз колдойбуз. Амин. Ак жол. Амин. Кубаныч. Ошо. Амин. Рахмат.